Кудайдын чакырыгы 10-июль. Ишенимдин түрлөрү болот. Бардыгын Кудайга тапшырып, тынчсыздана бербей, бардыгын Кудай билет. Мага эмне жакшы экенин ал билет. Ага таянам, ага ишенем деген ишеним. Бул ишеним Кудайдын сөзүнөн тамактанат, өсөт. Ишениминен доо кеткен адам башкача болуп калат. Адамдар менен болгон мамилени бул жака коюлду. Кудайга да каяш айтып, андан бир нерселерди талап кылып, Кудайдан коркууну жоготот. Коркунучтуусу өзү да байкабай калышы мүмкүн. Дагы куткаруучу ишеним бар. Кудай бар экенине ишенип, Ыйса Машаяк куткаруучу экенине ишенип, Кудайды жүрөккө кабыл алганга жардам берген ишеним. Дагы бир ишеним Кудайдын кудурет күчүнө ишенип, анын алдында титиреп туруу. Жакыптын катынан окуп кетели. Сен Кудайдын бирөө экенине ишенесиң. Мунуң жакшы. Бирок жиндер да ишенип, титиреп турушат. Элестетсеңиз, жиндер да Кудайдын кудуреттүү экенин билишет. Андан коркушат. Жада калса, анын алдында титиреп турушат. Чыныгы ишенимдин курамында сөзсүз коркуу бар. Кудайдан коркуу бар. Ишенимин жоготкон адам Кудайдан да коркпой калат. Анын алдында күнөө кылгандан, ушак сүйлөгөндөн, соттогондон, калп айткандан, уурдагандан коркпой калат. Чыныгы ишеним өзүн көрсөтөйүн дебейт, соттобойт, жашоосу менен гана башкалардын күнөөлөрүн ашкерелей алат.